Саламатсыңар достор, ассаламу алейкум. Каракол шаары. Жана бул Каракол шаарынын төрөт үйү. Бул жерде өткөндө сүрөттөн көрүп эле ремонт болгонун билдим эле. Бүгүн ушул бул жерде өзүңүздөр билесиздер, кан кабыл алган жери бар, ошого кан тапшырып, мен өзүм донор болом. Донор крайы. Почетный донор деп коет экен. Ошо дайыма кан тапшырып турам. Ооруган адамдарга пайдасы тийсин деп, кан керектүүлөргө. Ошон менен келгем. Анан ошондон бери келип, бул роддомдун ремонтун көрө кетейин деп бери бастым. Мына өзүңүздөр көргөндөй абдан жакшы болуптур. Дагы бул толук бүтө элек окшойт менин оюмча. Бул жерде кадимкидей жашыл зона каралыптыр. Чыгаруу дейт, выписка бияктан болот экен. Ысык көл облустук бириккен ооруканасы төрөт үйү дейт. Бул жерге мына унаа менен тең келсе болот экен. Бияка чейин жакшынакай. Бияк буюрса приемный болот окшойт. Бияктын баары цементтелген. Мурун бияктын биз Чехов школунда окуганда ошол ушакта тешик бар болду. Ушу кашка суудан мындай эле өтүп кетчүбүз. Ушул жагы каралбай калган болчу. Биягынын кирпичтери чыгып, биягы да кирпичтери чыгып, аябай көзгө начар көрүнчү. Азыр болсо өзүңүздөр көргөндөй сырты абдан жакшы чекчейиптир. Ал эми бияк ачылышы болгондо буюрса ичиндеги палаталар кандай болгонун көрөбүз. Бирок ага чейинки сыртынан караганда абдан жакшы көрүнүш. Ассаламу алейкум. Баарыңарга рахмат. Буюрса өнүгүү жолундабыз. Мындай жасалгалар көп болсун. Өлкө башчыларына чоң рахмат.